Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Ооба, силердин маанайыңар ачык экенине ишенемин. Балдар, мага силердин жардамыңар керек. Төмөндөгү сөздүн тамгалары адашып калыптыр. Силер мага бул тамгаларды ордуна жайгаштырып, бул сөздү окуп бергилечи. Ооба, туура таптыңар. Жеңиш деген сөз. Эмесе бүгүнкү тарбиялык саатта жеңиш майрамы жөнүндө сөз кылабыз. Сабагыбыздын темасы улуу жеңишке 75 жыл. Сабагыбыздын максаты окуучулар жеңиштин кантип келгенин билишет. Мекенге болгон сүйүүсү артылат. Согуш ардагерлерине болгон сый-урматы күчөйт. Эр жүрөк, баатыр, кайраттуу, тайманбас болууга тарбияланышат. Жеңиш, жеңиш, жеңиш келди жерге бизге. Тынчтык күн өкүм сүрдү элибизде, деп 1945 жылы 9 майда Совет эли сүйүнгөндөй, жалпы кыргыз элин быйыл улуу жеңиштин 75 жылдыгын онлайн тартибинде тосуп алуунун алдында турабыз. Баарыңарды жеңиштин 75 жылдык майрамы менен куттуктайм. Мындан 75 жыл мурун 9 май күнү улуу ата мекендик согуш Берлинге туу сайып жеңиш менен аяктаган. Эжеке жеңиш кантип келген? Аталарыбыз, агаларыбыз кан майданда кандай күндү баштан кечирген? Элестетем, 1941 жыл 22 июнь таңкы саат 6-да согуш деген апаат таркап жалпыга. Үрөйү учуп, аял бала сестенген, эр жигиттер кан согушту беттенген. Бардык шаарлар, бардык айыл кумсарып, бак дарактар бай чечекей сумсайып. Шарпылдаган аккан суу да кайгырат, ырайымсыз ый муңдан бардык нерсе кайгат. Бардыгы фронт үчүн, бардыгы жеңиш үчүн деген ураан астында тылда калган ар бир адам согуштагы аталардын камында. Бири тигет байпак колкап жылуусун, бири берет тамак ашын курутун. Эң мыкты жоокерге тийсин деп, абышкалар аргымагын белендейт. Майтарылбас жигит алсын муну деп, назик кыздар билектерин бергендейт. Айтор тылда үрөн камдап буудай сеп, кемпир чалдар жап-жаш балдар жүрүшкөн. Жеңиш үчүн, тынчтык үчүн билектерин түрүшкөн. Тылдаго тылда, а согуштачы, фронтто кандай болгон дейсиңер? Анын жүзү курусун, мына бул биздин аталар, кан кечип, шамал ызгар дуулдап, жан жагынан октор учкан зуулдап, каршы терши сулаган өлүктөргө, жер бети толгон, азыр турган жоокер замат деле жок болгон. Согуш мезгилин биз кинодон гана көрөбүз, бирок Совет элинин эр жүрөк патриот эр азаматтарынын эрдигин жүрөгүбүз менен сезебиз. Ак жол айыл өкмөтүнө караштуу айылдардан согуштун ардагерлери нечендеп саналат. Жеңиш үчүн жанын да аябаган эрдиктерин даңктап элим айтышат. Убактылуу элимди каптап турган ооруну ооздуктап көнөлү. Келгиле анда онлайн аркылуу өлбөс полкту көрөлү. Чороев Картай, Өмүралиев Жээнбек, Жуманалиев Жакып, Сүйөркулов Атамырза, Үсекеев Сейиткул, Орозбаев Медет, Темиров Абдыкайым, Темиров Абдырайым, Мырзатаев Султанмурат, Майрыков Ооганбек, Кулназаров Молдомамыт, Момунов Артык, Жаналиев Сатыбалды, Байматов Саяк, Сүйүналиев Муңайбас, Турсунбеков Мамай, Өмүрбеков Мырзакан, Добулбеков Абас, Чоткараев Жeenалы сыяктуу нечендеген аталарыбыз кан майданды кечип, өлүм менен тике кармашып, азыркы тынчтык күндөр үчүн кошкон салымы зор экенин унутпайлы. Наристелер бейкапар күлүшсүн деп, өспүрүмдөр ойноп гана жүрүшсүн деп, жан-жаны бар бейкапар жашасын деп, тарс-турс октон алар чоочуп качпасын деп, өсүмдүк да тынчтыкта көйкөйсүн деп, камкор Гитлер баспасын чөлкөмдү деп,
канчалаган аталарыбыз, агаларыбыз мекен үчүн кашык каны калганча салгылашып мерт болушкан. Нечендери колу бутунан ажырап мунжу болгон. Нечендери энелерибизди, нариселерди сүйүнтүп согуштан аман эсен кайтып келишкен. Согуш жексур, ар бирибиз билебиз. Согуш өлүм, ар бирибиз сезебиз. Андыктан согуш ардагерлерине ийилип таазим этебиз. Жеңиш үчүн рахмат деп келебиз. Ар биринин зылдай оор салымы, түбөлүккө өчпөс аты жазылды. Ар жыл сайын эстеликте болобуз, эскеребиз, гүлдөн чамбар коебуз. Эч бир элге согуш келбесин, тынчтык гана каптап турсун кыргыз жергесин. Биз тынчтыкты сүйөбүз, каткырабыз, күлөбүз. Тынчтык күндө тең укукта бактылуу өмүр сүрөбүз. Элимди ынтымак бириктирсин, жеңиш туусу ар дайым желбиресин. Биздин мектептин жаш сүрөтчүлөрү жеңиштин кандай келгенин элестетип көрүшөт. Андыктан алар сиздер менен тарткан сүрөттөрү менен бөлүшөт. Ал эми 1-класстан Жазел көп нерсени билет. Ардагер чоң атасы жөнүндө бизге айтып берет. Курманбекова Жазел, Токтосун Тыныбеков атындагы номер 16 жалпы орто билим берүү мектебинин 1-классында окуйм. 1941-жылы Улуу Ата Мекендик согуш учурунда кыргыз элин өз салымын кошкон. Анын ичинде менин чоң атам бар. Турсунбеков Мамай 1945-жылы Германия, Москва, Киев шаарларында өз кызматын өтөгөн. 3 жылдык зор эмгеги үчүн медалдарга, сыйлыктарга ээ болгон. Мен чоң атамды сыймыктанам. Мен дагы чоң атамдай боломун. Элим жеимди койгоймун. Жеңиш туусунун алдында эмгектенип жүрөбүз. Аталардын эрдигин жүрөккө бек түйөбүз. Эркин учкан ак кептердей биз тынчтыкты сүйөбүз. Ак кептерим, көтөрүлсүн асманга, айтылсын тынчтык ураның, кош канатын какканча. Айтылсын тынчтык ураның, кош канатын какканча. Согушту сүйгөн адамдар сулусунда жок болсун. Тынчтыкты сүйгөн адамдар түбөлүккө дос болсун. Тынчтыкты сүйгөн адамдар түбөлүккө дос болсун. Балдар, улуу жеңиш бизге кандай гана азаптар менен келгенин билдик. Согуш ардагерлери ар бирибиздин жүрөгүбүздө сакталат. Андыктан келгиле, үйгө тапшырма, улуу жеңишке 75 жыл деген темада сүрөт тарталы. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.